Салам достор, сіздер менен Бек Шамиров жана сіздер Кыргызстан каналын көрүп жатасыздар. Кыргыздын атын дүйнөгө тааныткан Акжол Махмудов аттуу жаш балбанды баарыбыз эле таанысак керек. Өзүнүн өзгөчө жана сынбас эр жүрөк характери менен бүгүнкү күндө греко-рим күрөшү боюнча Азиянын 3 жолку жана дүйнөнүн 1 жолку чемпиону болуп, Кыргызстанды сыймыктандырган баатырлардын катарына кошулду десек да жаңылышпайбыз. Бүгүнкү видеобузда Акжол Махмудовдун эң кыйын мелдеши кайсыл болгон, Махмудовго Казакстан үчүн мелдештеп акча сунуш кылышканбы жана башка ушуга окшогон Махмудов жөнүндө 7 кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Кеттик анда эмесе. Тынымсыз күн бою машыгып талыкпай, өмүрүм барысын спортко арнадым, чарчабай жалыкпай, тер төгүп күн сайын жүрөктө бир гана кыргызым алаңда атагын дүң кылып таанытуу максатым. Бабаларым мени согушта эр болгон, ал эми алардын урпагы мен болом. Жолуңар жолдоймун, элимди ойлоймун. Кыргызстан оюнда ардайым, Кыргызстан атыңды. Достор, видеону баштардан алдың, бул видеого класс басып биздин каналга катталып кетиңиздер. Ошондо биздин видеолорду ар дайым биринчиден болуп көрө аласыздар. Акжол Махмудов 1999 жылы 15 апрелде Ош облусунун Арава районунда туулган. Бүгүнкү күндө 19 жашта. Айдегер карабай, жардамын аябай, агаларыбыз да жаштарды калкалай, барыбыз бир болсок, ынтымак орносок, келечек. Акжолдун үй бүлөсүнө токтой турган болсок, эки агасы жана эки карындашы бар. Үй бүлөсүнөн жалгыз өзү спортко жакын эмес. Акжолдун бир тууган агасы Бексултан Махмудов күрөш боюнча 2013 жылы Кыргызстандын чемпиону болгон жана мындан сырткары Азия мелдештерине катышып көптөгөн ийгиликтерге жетишкен. Жанымда алгын бир мекенин, эр жүрөк батырлыктан. Бабаларым мени согушта эр болгон, ал эми алардын урпагы мен болом. Жолуңар жолдоймун, элимди ойлоймун. Кыргызстан оюнда ардайым, Кыргызстан атыңды даңкаймын, Кыргызстан жүрөктө сен дайым. 2008 жылы Канатбек Бегалиев Пекинде болуп өткөн Олимпиада күрөшүндө күмүш медалын багынткандан кийин Акжолдун атасы Махаматжан Махмудов өзүнүн баласыны да ошондой ийгиликтерге жетерине көзү жетип, Кыргызстандын эң мыкты тренери Мейрамбек Ахмедовдун колунда машыктырып баштаган экен. Биринчи очередте машыктыруучудан зависит этет. Мен машыктыруучум аябай жакшы тренер Мейрамбек Ахмедов өзү даярдап мен чемпионат ажага чейин. Өзүнүн баласындай карады, жакшылап кийим кече тамак ашка чейин өзү карап, ушул чемпионат ажага чейин сонун даярдады эже. Махмудов Акжол спорттон сырткары бильярд жана теннис оюндарын ойногонду жакшы көрөт жана бүгүнкү күндө жогорку окуу жайда юридикалык академияда юристке окуп келет. Өзү үчүн эң оор мелдеш бул 2017 жылы дүйнө чемпиону күрөшүп жаткандагы мелдеш. 4-чү финалда Иран балбаны менен күрөшкөн. Бул мелдеште кабыргасын сындырып калганына карабастан мелдештин аягына чейин күрөшүп атаандашына жеңишти берген эмес. Махмудов Акжолго казак эли олимпиадалык мелдештерге Казакстан үчүн мелдешүүсүн сунуш кылышкан экен. Бирок өзүңүздөр байкагандай Акжол Махмудов мага канча акча сунуш кылбасын, мен бир гана кыргыз эли жана Кыргызстан үчүн күрөш
жакшы мамиле кыларын жана Казакстанда жүрсө өзүнү Кыргызстанда жүргөндөй сездерин айтып билдирет. 2018 Бишкекте болуп өткөн Азия мелдешинде Махмудов чемпион болгон. Махмудов чемпион болгондон кийин Жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпухаров Махмудовго квартира белек кылууну сунуштап, Бишкек шаарынан 2 бөлмөлүү квартира белек кылышкан. Достор, биздин видео соңуна чыкты. Эгер бул видео жаккан болсо класс басыңыздар жана биздин каналга катталып кеткенди унутпаңыздар. Кийинки видео чейин аман болуңуздар.